Эми бул жерге юстиция үйү курула турган болду. Имараттын мындай аталышынын себеби бар. Анткени мында бир эмес 3 мекеме иш алып барат. Мамлекеттик нотариус, адвокат жана пробация департаментинин кызматкерлери. Манас районунун эли үчүн мындай шарт түзүп берүүнү юстиция министрлиги колдоп берди. Курулушу башталган имаратка облустук юстиция башкармалыгынын башчысы жана бир катар райондук жетекчилер капсуланы салышты. Негизинен бул курулуп жаткан имарат юстиция үйү деп аталат. Мамлекеттик нотариус отурат бул жерде. Андан тышкары пробация департаментинин кызматкери отурат. Анан калкка акысыз юридикалык жардам берүү боюнча бир адвокат ушул жерден орун алып жайгашып элге өздөрүнүн кызматын көрсөтүшөт. Мурун Манас районунда бизде имаратыбыз өзү талапка туура келбеген имарат болчу, ошондуктан юстиция министрлигинин демилгеси менен биздин сунуштун негизинде албетте ушул жака тиешелүү заман талабына толук туура келген имарат курула турган болуп чечим кабыл алынып, бул имараттын каржылануусу мамлекет тарабынан болот толугу менен. Бул имарат республикалык бюджеттен каржыланат. Адистердин баамында курулушу башталган юстиция үйү жергиликтүү калк үчүн эң ылайыктуу жерден орун алды. Жанында акимият, прокуратура, почта, ички иштер бөлүмү жана башка мекемелер бар. Бул жерге юстиция үйүн куруу демилгесин колдоп берген Покровка айылдык кеңешинин депутаттарынын дагы салымы чоң. Эми курулуш иштери бүтүп, имарат пайдаланууга берилсе, район элине чоң жардам болот. Негизи буга чейин деле нотариалдык жана юридикалык кызматтар көрсөтүлүп келген. Бирок ар башка жерде. Эми бул демилгенин аркасында пробация, нотариус жана адвокаттын кызматтары бир жерге бирикти. Казактар менен алакабыз бар. Мына бөлөк жакка чыгып аткан, бөлөк жактан келгендер менен калкка бул юридикалык жардамга бардыгы муктаж да. Өзгөчө азыркы убакта мына ошолорго кызмат кылуу үчүн арналган имарат. Мен нотариалдык кеңседе өзүм милдетиме кирет, элге юридикалык жардам берүү. Айына бир 20дан 30га чейин илгилет. Ал эми адвокат болсо өзүнүн соттун имаратында жайгашып, ал жерден берет. Ушундай ар тараптуу болот да. Эми бардыгы бир жерде, бир борбордо, бир имаратта болот. Эң жакшы жерге, тандалган жерге имарат курулуп атат. Буйруса элге кызмат кылат. Курулушу башталган юстиция үйүнүн долбоору сүрөттөгүдөй. Эми бул имарат элдин юридикалык муктаждыгын чечүү багытында иш алып барат. Жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин облус боюнча 1000ден ашык жаранга акысыз юридикалык кеңеш берилген. Нотариустардын аткарган иштерине токтолуп кетсем, 2020-жылдын 9 айлык жыйынтыгы боюнча 1200гө жакын адам келип акысыз юридикалык кеп кеңештерди алып кеткенге жетишти. Бул жакшы иш-чара болуп атат. Эл үчүн бул шарт түзүү максатында. Анан бул жерден мынакей ушул жерди алып атканда дагы жергиликтүү кеңештин депутаттары аябай өздөрүнүн салымын кошту. Мен өз кезегинде ошолорго мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби дегенде мындай курулушка жер табуу азыркы мезгилде өтө эле кыйын болуп калды. Бирок ошого карабастан булар ушундай чечкиндүү кадамдарга барышып ушул жерди бизге бөлдүрүп беришти. Ал эми мындагы курулушчулардын айтымында ушул жылдын этегине чейин юстиция үйүнүн имараты туруп чатыры жабылат. Калган жумуштар кийинки жылы бүткөрүлөт. Белгилей кетсек, облустук юстиция башкармалыгынын милдетине юридикалык жактарды каттоо, жоюу жана жергиликтүү кеңештердин токтомдорун бирдиктүү базага киргизүү жана башка кызматтар кирет. Ошондой эле нотариалдык мекемелердин баары юстиция министрлигинин көзөмөлүндө иш алып барат. Аталган министрлик калкка юридикалык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын жылына жакшыртууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Манас району.